жалкоо адам диндар болуп жыргатпайт. Муну жакшы билиш керек. Лукман алейхиссалам айтып атат, жалкоо адам диндар болуп жыргатпайт дейт. Эмне үчүн? Ал элдин көзүнчө миң такыба, миң жакшынакай болуп көрүнгөнү менен жүрөгүндө санаа жеп турат. Ал үйүндөгүсү бир бөлөк, бул демек эки жүздүүлүктүн белгиси болушу толук ыктымал. Демек ар бир адам, мусулман адам, диндармын деп, дин менен жашап, колдон келишинче намаз окуймун деген мусулман адам жашоосунда мындай бир адал мээнет менен күн кечирүүгө тырышып талпыныш керек деп атат. Биринчиси ошол жалкоо адам дининде деле жарытпайт дейт. Жарытып жыргатпайт. Экинчи чоң бале буга келе турган жалкоо адамга. Ва дафу акылихи, ал адамдын акылы өтө алсыз болот. Кем чонтой болот. Толук кандуу ой жүгүртө албайт ал адам. Ал адамдан кеңеш сурабаш керек. Өзү курсагы эси тартып күнүмдүк тамак аш менен алек болуп, күнүмдүк тамак аштан курсагын кампыйтып тойгузуудан ары ойлоно албаган адамдан кантип биз ишенип кеңеш сурайбыз? Бул кеңеш суроо, бул өтө чоң нерсе да. Анткени биздин жаштар бага кеңешти сурап калат, башка болот. Кеңешти биринчиден көрүнгөндөн сурай бербеш керек. Адам өзү ой жүгүртүш керек, тажрыйба топтош керек. Такыр мындай бир жашоосу тунарып, мындай бир туңгуюкка кептелип, бир алдынан чечим көрбөй атканда гана ошондо да ынсаптуу аалымдан, жашоодон тажрыйба тапкан адамдан барып кеңешиш керек. Кеңешкенде дагы ал нерсени анан акылы менен кабыл алыш керек болот адамда. Карасаңыз